Бул аптада Ысык көл обласы дүйнө жүзүнүн көңүл борборунда болду. Тактап айтканда, Чолпон Ата шаарында кибер коопсуздук боюнча биринчи эл аралык конференция өттү. Бул конференцияны уюштуруунун баштапкы максаты региондогу өлкөлөрдүн коркунучтарга себеп болуп жаткан санариптик тобокелчиликтер жана кооптуу учурларга каршы биргеликте күрөшүү. 150ден ашык делегаттар тобу катышкан ЖКК өлкөлөрүнүн кибер коопсуздук боюнча биринчи эл аралык конференциясын УКМК төрагасы генерал полковник Камчыбек Ташиев ачып берип, олуттуу демилгелер менен сунуштарды талкууга таштады. Конференциянын алкагында ЖККнын консультативдик координациялык борборунун кеңешинин жыйыны жана ЖККга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунда улуттук кибер машыгуулар болуп өттү. Аталган конференцияга улай ошол эле күнү мамлекет башчы Садыр Жапаров ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды. Анда терроризм, экстремизм жана кибер кылмыштуулук сыяктуу замандын коркунучтарына биргелешип каршы туруунун маанилүүлүгү талкууланды. Андан соң Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Бекболотовдун төрагалыгы алдында Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчылар комитетинин кезектеги жыйыны, Борбор Азия жана Россия форматындагы коопсуздук кеңештеринин катчыларынын экинчи жолугушуусу болуп өттү. Мамлекеттин коопсуздугу жогорку деңгээлде талкууланган жыйынга биздин кесиптешибиз да катышып келген. Жыйындын жүрүшүнөн Нурзада Сыдыкова кенен сөз кылат. Кыргызстан жана аймактагы кибер коопсуздуктун абалы кандай? Бул жаатта коркунучтар, аракеттер жана эл аралык кызматташтыктын мааниси канчалык? Азыркы шартта онлайн ишмердүүлүк жана маалыматтардын коопсуздугу заманбап мамлекет үчүн маанилүү. Кыргызстан бул жагынан кандай даярдыкта? Азиядагы кибер коопсуздуктар туурасында эмне билебиз? Кыргызстанга соңку 1 жыл ичинде 5 миллионго жакын кибер чабуул катталган. Аны канчалык чектей алдык? Бул суроолордун баарына апта ичинде болуп өткөн кибер коопсуздук боюнча биринчи эл аралык конференцияда сөз болду. Аталган конференция Ысык көлдүн аймагында орун алды. Кибер коопсуздук боюнча Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун биринчи эл аралык конференциясы Кыргызстанда тагыраагы Ысык көл облусунун аймагында өтүп жатат. Эл аралык конференция министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Камчыбек Ташиевдин жетекчилигинин астында өтүп, иш-чаранын башатын өзү баштап берди. Ал эми конференцияга ЖКК, ШКО жана КМШга мүчө өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступает в ряде активных мер по борьбе с современными вызовами. Иш-чаранын жүрүшүндө УКМК жетекчиси генерал-полковник Камчыбек Ташиев кибер коопсуздук боюнча биринчи эл аралык конференциянын ачылышы менен куттуктап, кибер коопсуздук улуттук жана аймактык коопсуздуктун приоритеттүү багыттарынын бири экендигин баса белгиледи. Ошондой эле бул иш-чарага маалыматтарды коргоого гана эмес, заманбап коом курулган глобалдык санариптик инфраструктуралардын коопсуздугуна тиешелүү болгон эң маанилүү жана актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн чогулушканын айтты. Акыркы 10 жылдыкта биз баарыбыз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, жаңы тобокелдиктерди жана коркунучтарды пайда кылган тез технологиялык прогресске күбө болдук. Кибер коркунучтар барган сайын татаалдашып, алардын кесепеттери барган сайын кыйратуучу болуп баратат. Алар жеке уюмдарга жана жеке адамдарга гана эмес, бүтүндөй мамлекеттерге, экономикага, саламаттыкты сактоого, энергетикага жана башка маанилүү тармактарга да таасирин тийгизет. Ошондуктан биз кибер коопсуздук боюнча адистердин коомчулугу катары бул коркунучтарга натыйжалуу каршы туруу жана санариптик активдерибиздин ишенимдүү корголушун камсыз кылуу үчүн биргелешип иштешибиз маанилүү. Камчыбек Ташиев ошондой эле Кыргызстан кибер коопсуздук секторун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурарын белгиледи. Бул олуттуу каржылык ресурстарды бөлүүдө гана эмес, ар тараптуу колдоо көрсөтөөрүн кошумчалады. Төрага 2024-жылы республикада кибер коопсуздук жөнүндө мыйзам кабыл алынып, санариптик соттук экспертиза лабораториясы жана кибер инциденттерге тез чара көрүү борбору түзүлүп, анын алкагында 2024-жылдан ушул жылга чейин 5 миллионго жакын кибер чабуул катталып, анын 71% ийгиликтүү локализацияланганын билдирди.
Бүгүнкү конференция улуттук жана эл аралык деңгээлде кибер коргонууну бекемдөө боюнча мындан аркы аракеттер үчүн негиз боло ала турган билим, тажрыйба жана чечимдерди алмашуу үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Бул иш-чаранын жүрүшүндө боло турган талкуулар теориялык ыкмаларды гана эмес, биздин маалыматтык системалардын коопсуздугун жогорулатуу боюнча практикалык кадамдарды да иштеп чыгууга мүмкүндүк берет деп күтөбүз. Камсыздоодо негизги ролду ойнойт. Андан соң мамлекет башчысынын конференция катышууларына кайрылуусу жолдонду. Анда мамлекет башчы кибер чабуулдар социалдык, экономикалык туруктуулукту бузуп, тышкы басымдын куралы болуп, мамлекеттик институттарга болгон ишенимди азайтуунун куралына айланып баратканын белгилеген. Уважаемые участники конференции. Урматтуу конференциянын катышуучулары, сиздер менен кибер коопсуздук жаатындагы биргелешкен чечимдерди кабыл алган эл аралык алгачкы конференцияда көрүп турганыма кубанычтамын. Кибермейкиндик чыр-чатактардын аянтына айланды. Кибер чабуулдар барган сайын татаал жана системалуу болуп баратат. Кооптулуктарга жөн эле жооп бербестен, алдын ала иштеп, санарип коопсуздукту камсыз кылуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу зарыл. Кибермейкиндикти коргоодогу жалгыздап жасалган аракеттер жетишсиз. Эл аралык деңгээлде маалымат алмашуусуз, технология жана аналитикасы жок бир дагы мамлекет жогорку деңгээлде уюшулган кылмышкерлердин тобуна каршы тура албайт. Бүгүнкү конференцияда санарип дүйнөнүн тездик менен өнүгүп жаткан шартында өз ара кызматташууну чыңдоонун жаңы этабын көрсөтүп бермекчи. Кибер коопсуздук ар бир мамлекеттин ички маселеси болбой калды. Кыргызстан ЖКУнун алкагында өнөктөштүк байланышты бекемдөөгө олуттуу карап, терең маани берет. Бир мамлекетке келтирилген кооптулук бардык өлкөлөрдүн маселеси. Они используются как инструмент внешнего давления. ЖККУга мүчө өлкөлөр жана алардын өнөктөштөрү үчүн кибер чабуулдарга каршы күрөш өзгөчө мааниге ээ, себеби уюмдун аймагында ар кыл кызыкчылыктар, виртуалдык платформалар көп. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Болотбеков маалымдады. Мындан улам санариптик көз карандысыздыкты бекемдөө маанилүү экенин белгиледи. Чем оно прочнее, тем более... Ал канчалык бекем болсо, мамлекет өзүнүн коомдук мейкиндигин өз алдынча коргоп, ресурстарын объективдүү баалай алат. Аны менен катар эле тышкы таасирлерден жана дүйнөлүк монополисттердин көз карандылыкты азайтууга жөндөмдүүлүгү артат. Без контроля над собственными цифровыми ресурсами любая страна... Иш-чаранын негизги максаты жана милдеттери бар. Маалым болгондой эле учурда санариптик технологиянын өнүгүшү менен кибер мейкиндикте ар кандай коркунучтардын жаралганы маалым. Мындай шартта аталган иш-чаранын коопсуздукту сактоодо, маалымат айдыңында инфраструктуранын коопсуздугун камсыздоодо биргелешкен чечимдерди кабыл алуу негизги максаттардын бири болуп саналат. Бул эл аралык конференциянын алкагында өлкөдөгү кибер коопсуздукка байланыштуу ата мекендик өндүрүштөрдүн жарманкеси уюштурулду. Мында санарип технологиясынын алдыңкы техникалык каражаттары жана IT программисттердин кызматы тааныштырылды. Биз өзүбүз технопарк 10 апрелде 14 000 квадрат чоң хаб ачтык. Ушул жерде биздин резиденттер бул IT компаниялар жана кибербезопасность иштеген IT компаниялар бар. Ошолорго биз экосистема түзүп беребиз. Булар баары бир жерде чогулганда таанышат, коммуникация өткөрүшөт, чоң долбоорлор сүзүшөт. Ошол жерден чоң долбоорлор жаралат да. Бул Сколково деген Москвада ушундай хаб бар. Ушул жерде аларда атайын көп чогулушкан. IT компанияларды кибербезопасность жагында иштегендер баары таанышат, бир долбоорлор алып чыгып ачыкка чыгарышат. Бизде бакы кыргыз электроника болгон үчүн биздин бул конференция тиешелүү биз контора менен иштешкен проектлерибиз бар. Муну айтканым болбойт, кандай проекттер деген, бирок ошого тиешелүү ошо бизди чакырды бул жака выставкага. Конференцияга ошондой эле укук коргоо органдарынын, мамлекеттик органдарынын жетекчилери жана адистери, маалыматтык технологиялар жана кибер коопсуздук менен алектенген ири корпоративдик түзүмдөрүнөн турган 150дөн ашуун делегат катышты. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров ЖККО жана Борбордук Азия мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларын кабыл алды. Анда өлкө башчы учурдагы кырдаалга кылдат жана сергек баа берүү жана аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө багытталган биргелешкен алдын алуу чараларын көрүү маанилүү экендигин билдирди. Ошондой эле азыркы эл аралык күн тартиби татаал жана көп кырдуу тенденциялар менен мүнөздөлөрүн белгиледи. Бул өңүттө Афганистандагы кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү улантуу маанилүү. Өлкө башчы мындан тышкары экстремизм, террорчулук жана башка кооптуулуктарга каршы күрөштө күч аракеттерди координациялоо зарыл экендигине токтолгон. Важно внимательно и трезво оценивать
Учурдагы кырдаалга кылдач жана сергек баа берүү жана аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө багытталган биргелешкен алдын алуу чараларын көрүү маанилүү. Коопсуздук маселелерин натыйжалуу, комплекстүү жана системалуу чечүү биздин өлкөлөрдүн калкынын жашоо сапатынын өсүшүнө оң таасирин тийгизери талашсыз. Положительно скажется на росте качества жизни населения наших стран. Жыйындын жүрүшүндө террорчулук, экстремизм жана кибер кылмыштуулук сыяктуу замандын коркунучтарына биргелешип каршы туруунун маанилүүлүгү талкууланды. Соңунда Жапаров коопсуздук кеңештеринин катчыларына жамааттык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган биргелешкен конструктивдүү иши үчүн ыраазычылык билдирди. Андан соң коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Болотбековдун төрагалыгы алдында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын комитетинин кезектеги жыйыны жана Борбордук Азия жана Россия форматындагы коопсуздук кеңештеринин катчыларынын экинчи жолугушуусу өттү. Анда ЖККнын жоопкерчилик зонасындагы коопсуздуктун актуалдуу чакырыктары жана коркунучтары, ошондой эле аларды нейтралдаштыруу боюнча чаралар талкууланды. Жыйындын жыйынтыгы менен бир катар документтерге кол коюшту. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.